Стив Джобс абдан бай адам болуп көз жумду. Стив Джобс ээлик кылган активдер 7 миллиард доллар каржылар менен бааланды. Ал 56 жашында ашказандагы айккыс рак илдетинен кесепетинен бул жарыктык менен кош айтышкан. Биз сиздерге анын акыретке кетер алдында айткан сөздөрүн бөлүшөбүз. Мен ишкердик дүйнөсүндөгү эң бийик чокуга чыктым. Башкалардын көзү менен караганда менин жашоом ийгиликтердин жашоосу катары көрүнөт. Бирок жумуштан башка менин жашоомдо кубанычтар өтө аз болду. Акыр аягы келип, байлык бул жөн гана менин жашоомдогу көнүмүш нерсеге айланды. Эми болсо айккыс дарт чынжырлап алганда ооруканада жатып өткөн өмүрүмдү бүтүндөй көз алдыма келтирип, аны түшүнүп жатам. Көрсө атактуулук, эбегейсиз байлык өлүмдүн алдында баардык күчүн жоготуп, эч нерсеге арзыбай калат экен. Сиз өзүңүзгө айдоочу жалдап алып иштетишиңиз мүмкүн. Сиз үчүн иштей турган адамдарды тапсаңыз болот. Бирок сиз канчалык бай болсоңуз дагы ошол акчаңызга сизден дартыңызды ала турган адамды жалдай албайсыз. Бардык нерсени таап жана сатып алса болот. Болгону жашооңуз түгөнүп бара жатканда аны сатып ала албайсыз. Ошондуктан өзүңүздү баалаңыз жана башкаларды урматтаңыз. Адам канчалык чоңойгон сайын акылдуу боло баштайт экен. $30 турган саат менен $300 турган саат бир эле убакытты көрсөтөт. $30 турган капчык менен $300 турган капчык бирдей эле суммадагы акчаны өзүнө батыра алат. $150 000 кымбат баалуу машина менен унаа менен жүрөбүзбү же $30 000 унаа менен эконом класс менен жүрөбүзбү? Бара турган жолдорубуз ошол километрлер, аралыктар бирдей эле экендигин түшүнө баштайбыз. Кымбат болсо дагы, арзан болсо дагы ошол эле жолдорду жүрөбүз. Акырында баарыбыздын бара турган жерибиз дайын. Ал ачуу чындыкты өз көздөрүм менен көрүп турам. Аны эч ким ката деп менден талаша албайт. Мен болгону ошол бүтүп бараткан өмүрүмдү өз көздөрүм менен көрүп турам. Жашоодо чоң үйдө, мисалы 300 метр квадрат үйдө жашайсыңбы, же андан да чоң Хан сарайда 3000 метрлик квадрат үйдө жашайсыңбы? Жашоодогу жалгыздык бир күнү келет. Сиздин ички дүйнөңүздөгү бакыт бул тирүүлүктөгү баалуулуктардан, материалдык байлыктардан көз каранды эмес.